Ассалаумалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 16 июнь 2022 жыл. Мен Бишкек шаарынын батыш тарабы, Чүй областы, Москва району, Беловодскийдин түштүк тарабы, тоо тарабында. Бул жерден бир чоң фазенда сатылып тур, ошол жөнүндө сиздерге маалымат бермекчимин. Биринчи эле болуп келүү жолун түшүндүрөйүн. Сиздер Беловодскийдин центриндеги жол менен түз тоо тарапты карап, түштүк тарапты карап келе бересиздер туғандар. Келип атканда мондай адырды көрө аласыздар. Ушул жерден кайрылган жол болот. Чыгышты карай. Ушул жол менен чыгышты карай сиздер түз 500 метрдей барсаңыздар, сатылуучу фазенда үй бары жайгашкан. Эгер сиздер бул жерден түз өтүп кетип калсаңыздар, Темен суу деген айылга бара аласыздар. Ал жака өтүп кетпейсиздер. Темен сууга 3 километр жетпей, бул повороттон чыгышты карай бара бересиздер тугандар. Негизинен үй ээсинин телефон номерин мен экранга калтырам. Үй ээси менен иштесеңиздер, үй ээси сиздерди ушул поворотто күтүп алат. Сонун жер экен, сонун үй. Кыскасы азыр видеону өткөрбөй аягына чейин күзөтүп туруңуздар тугандар. Мынакей тугандар, келүү жолун көргөзгөнчө бүгүнкү чыгарылыштагы фазендага да жетип келип калдык. Мынакей мына ушундай көрүнүштө. Акырына чейин видеону көрүңүздөр тугандар. Өкүнбөйсүздөр, өтө сонун жерде жайгашыптыр. Мынакей бул жакта жанында мал жайганга адырлар, андан бул жакта бакыттар бар экен тугандар. Бул жерде мал сарайлар, майда малга, чоң малга, атка барына. Анан бир аз ары жакта адам жашаганга үй деле бар. Ал деле сонун экен. Азыр видеонун жүрүшүндө баарын бир чекинен көргөзөм, жана бир аз ылдыйракта полиясы деле бар тугандар. 7 гектар полия. Мына азыр үй ээсинен бир чекинен маалыматты алайлы. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз беке, жакшысызбы? Кудайга шүгүр. Бул жерди сатайын деген экенсиз фазенданы. Чакырган экенсиз, келдик эле. Эми бир чекинен маалыматты берели. Бул жакта да сизге караштуу айттыңыз, беке? Мага могу суу өтөт, каналдын ар жагы могу Багдарак, Карабак, бүт жаңгак бар, алча бар, алма бактар бар. Баары сизге караштуу. Бүт мага караштуу. Ар жагы жайыт болуп кетет. Бул жагына жапжашыл жайыт тугандар. Чөп тизеге жетет окшойт азыр, чөп чабыла турган болуп турат азыр. Чөп чабыла турган болуп калганбы, Жайытыбыз ошондой да, чөп узун аябай. Чөп узун экен. Анын үстүнө быйылкы жылы жамгыр көп жаады. Жакшы болду быйылкы жыл. Жаганчыл болду. Суунан буяктан полияга бул жерден суу чыгат дедиңизби? Бул тарапта полияга? Полияга, малга берден. Малда кышы жай агат бул. Мен баары эле алдын ары көргөзүп келбеймби каналды? Окей, тугандар, бул жакта канал бар экен. Сүйлөй бербей, баары эле көргөзүп келбейм сиздерге. Баары бир алган адамга маанилүү деп ойлойм. Окей, бул жерден суу өтүп тугандар. Жылкы баксаңыздар, мал баксаңыздар, бул жайытка чыгардан алдын эле ичип өтүп, кайра келгенде ичип, кайра мал сарайга кире кетет тугандар. Окей. Капталдары, теректер, алчалар, вишня. Түрлүү бактар бар экен, азыр видеонун жүрүшүндө деле көрөсүздөр. Мына алмалар бар экен. Канча түп терек бар дедиңиз байке буякта? Эгде баша 300 терек бар, 100 карабак бар, 100 түп. Алмабак 60-70 түп алмабак бар. Батыш чек бул жерге чейин болуп калды, могу майда мал турган жерге чейин. Ал жакта жалпы аянт канча дедиңиз эле? Жалпы аянт бул сарайдын аянты 2 гектар. Поляме сарайдын, үйдүн, могу бактардын аянты кызыл китеби менен 2 гектар дедиңиз, 2 гектар. Анан ал жагында 7 гектар үлүш жер, айдоо жер бар. Айдоо жер. Жалпы 9 гектар болуп калат экен ошон. 9 гектар. Так, кайсы жактан берели маалымат бир чекенен? Буякта сарайлар көргөзөлү. Так. Суу, свет. Свет трехфазка свет. Суу деле бар, Суу, таза суу, булактан келет суу, таза суу. Таза суу булактан келет экен. Тугандар. Дагы эмне маалыматтар кызыктуу деп ойлойсуз? Мал караганга бул жерди алган кишиге. Айтып берели ошол жерлерден. Бул жер баарына ыңгайлуу да. Жерге дом отдыха деле ачса болот. Жылкы байлап, без байлап, сүт, кымыз бүт кылса болот бул жерге. Бул жолго жакын, трассадан 500 метр. Бул жакта трассага деле жакын тугандар. Беловодский деле жакын, жана бул жактагы чоң жайыттарга деле жакын экен. Көрүп турасыздар. Эми бул мал сарайыңыздын стенасы, узун турасы. Сарайдын узуну 90 метр, турасы 9 метр. Турасы 9 метр. Кирпич окшойт, мен оюмча. Кирпич бул, кирпич утепленный сарай бул. Утепленный сарай. Бир мояктан ички тарабын көрсөк болот ба? Болот. Ички тарабын көрөлү тугандар. Документтери кандай болуп калат?
Документи бар. Бары. Паспорт. Техпаспорт бар екен. Ал 2 гектарында, техпаспорт қызыл кітап, 2 гектар. Арқы тарабы 7 гектар жер, ал үліш жері. Алдында документи бар. Анында документтері бар. Мінекей туғандар. Бұл жақ сарайы. 90-го 9 дедіңіз бе? Оларда эле сапаттуу эмелер коюлуп тур, материалдары. Булар не деп койчу эле? Бул 2 ката кеткен доска, тол, ана стекловата кайта үстүнөн доска кеткен. Азыркы учурда өзүңүздө 2 жылкы барбы? 2-3 жылкы бар, тагында да бар экен. Мынакей тугандар. Ал жагында көргөзөлү. Так, бул экинчи эшик экен тугандар. Мынакей. Бул жактарда уйлардыкы же, бул эле жыл. Бул уйдуку, тиги клетка жылкыныкы. Мынакей, бул жакта чөп сактаптыр. Мына ушундай көрүнүштө тугандар. Сарайдын ички тарабы. Анан ары, ал жактарын көргөзөлү эле. Мынакей. Бuyakta майда малдын сарайы бар ошондо. Корого. Бuyakta бодо малдык бар. Навес да. Мынакей. Бул батыш чек-арасы болуп калат. Бул забор тугандар. Ой, бuyakta элдер иштеп атыптыр да? Кой кырып атышат балдар. Кой кырып атышат. Бул навес 60 баш бодого рассчитанный. 60 баш бодого, бодо. Ал төрүндөгүчү? Бул склад жем арпа буудай төгүлөт бияка. Тияк бурчу тоок гана. Бурчу тоок гана. Бар эле бар экен сизде бул жакта, баарын баксып. Анан эгер бала чакасы менен келсе мектепке кандай болуп калат сиздерден? Мектепке мына бул жерден машина. Темен сууга. Машина жүрөт да. Темен сууга, Буянсы жемкана дедиңизби? Окей, тугандар. Ушундай көрүнүштө жемкана. Андан ары. Не бул балдар түшпөй эле койсун, мындай эле. Маяк яма. Берип өтүп алыңыз. Буякта чөптөр экен, бул жер. Бул сенабал. Сенабал, Бияк тостуу эки жагы, мал бербейт. Тугандар, видеону өткөр жерге көрүп туруңуздар. Азыр ал жакта үй бар, көптөгөн бактар бар. Азыр биринчи сиздерге мал сарайды көргөзөлү дегенге, ушул жакта мал сарайды көргөзүп аткан учурубуз. Дагы көптөгөн бактар, үй бар тугандар. Анан үлүш жерлер деле бар. Буякта көл бар дедиңизби? Көл, бере балык кармаса деле болот. Балык кармаса деле болот. Бираз карап жибериш керек экен, эки жагына бактарды тазалап, Окей, тугандар, жана биогумуз кошулашыңыз керек экен да сизде. Эме көргөн. Биогумуз жөнүндө уктуңуз беле? Жок. Малдардын кыктарын баарын жеп салат, көңдөрдү. Анан эме органический жер семирткич чыгарат экен да ошентип. Бул жерден ары жагы уже үлүш жер болуп кетет, Үлүш жер ушу забордун бурчунан башталат. Ал жагы бул теректерге чейин, Ак терекке чейин. 7 гектар тугандар. 7 гектар. Азыркы учурда үлүшчүлөргө эмне эккенсиз? Бу жерде 2 гектар буудай, 2,5 гектар беде, 1,5 гектар арпа, 1 гектар жүгөрү. Жалаң чөп жем экен да? Чөп жем. Бир аз жерге помидор коюп койсак, кичине бир 5-10 соток жерге. Картошка, 30 сотка картошка эккенбиз. Мынакей тугандар, мал сарайдын артык тарабы, адырдын түбү, кыскасы көптөгөн курулуш материалдарына жарап калган теректер деле көп экен. 300 түп дедиңизби? Бул жактан мына жайыттар кенен көрүнөт экен тугандар. Мал баккан кыйын эмес экен да, буякта, үйдөн чыгарып жүрсөңүз эле. Мал баккан жагына проблема жок бул жерде. Мал баккан жагына проблема жок. Биз кара эле мал сарайдын алдындабыз тугандар. Эми бул жактагы маалыматтарды бере эле байке. Буякта үйүңүз, Бактар ушул жерден башталыптыр мынакей. Алма бак, вишня, жаш теректер бар экен. Бишкекке деле жакын дейсизби бул жерде? Бишкекке жакын дегенден Бишкекке 45 километр да. 45 километр, Беловскийге 13 километр. Жумуштарыңыз болсо бат эле барып келет экенсиз, ошо эле. Бергден бат баарына жакын. Жанагы ат таптагандарга деле жакшы экен бул жери. Ат таптагандардын жери да бул. Ат таптагандардын жери. Өзүм деле ат таптап, бүлүк чаап жүрчүмүн да мен. Мынакей тугандар. Буякта жүзүм бактары.
арт тарабында мондай бир аз огород бар экен, мындай тегеректе тосулган. Бияка деле чөп өстүрөсүзбү, байке? Сат да сат. Аха. Алма бактары. Анан бул жакта байке өзү жашаган үй. Ал кухнябы, Ал мончо аркынсы, беркинси болсо асты подвал, берки как кухня. Как кухня и асты подвал. Ал жакта деле дагы бир кухня барбы? Аяк очок гана. Очок гана. Азыр биринчи үйдүн ички тарабын бир көргөзүп коеюн, элге. Так, тышкы тарабын утуплет этилгенсизби? Үйдө тышкы тараптан утуплет эткенсиз, жылтылган да. Утуплённый. Фундамент 1 метрдей бииктикте экен. Жанында эмне бар буякта? Тапчан койгон жай бар, Бери баягы жайында эс алып, жүзүндүн астына эс алып отурасың. Кечки убакыт сону болот, ошондой, Салып. Мен үйдүн ички тараптан бир көргөзөйүн азыр. Сиздерге ички бөлмөлөрүн өзүм эле көргөзүп чыгайын, туугандар. Мынакей киргенде эле мондай бир бөлмө бар экен. Тапчан дейт, летний жай айланып отурушу бөлмө дейт. Полдору жыгачтан болгон пол. Бул тараптан чоң-чоң терезелер орнотулган. Анан батыш тараптан деле чоң терезе орнотулуп тур, туугандар. Ысык суу, суук суу бар экен үйдө. Жана айткандай эле булактан түз келет дейт. Мына үйдүн ички тарабынан деле суу чыгарылган, туугандар. Андан кийинки мондай бир бөлмө. Бул жактын батыш тарабынан пластик терезе орнотулган. Ушул эле жерден түзөтсөк, бул жакта дагы бир спальный бөлмө бар экен, туугандар. Мынакей бардык бөлмөлөрдүн полдору жыгачтан болгон пол жана үйдүн тышкы тараптан утеплять этишкен. Утепленный үй. Анан мына бул жакта бир зал бар экен. Полдору жыгачтан болгон пол, чыгыш тараптан чоң терезе орнотулган. Үй ээсинин атасы Мерген чолон экен, мына байкап турасыздар, Мына ушундай көрүнүштө, туугандар. Эми короосун ачып, калган маалыматтарды дагы бир чекенен берип баштайык. Кайра эле мен үйдүн короосундамын, туугандар. Эми дагы бир чекенен бул жактагы маалыматтарды берип кете берели. Бул жакта гараж барбы, байке? Гараж бuyakta. Гараж ямасы менен. Ямасы менен. О, не деп койчу, бул да калат, алып кетесизби аныңызды? Рецепти? Рецепти. Жок, рецепт ал өзүңдүкү. Өзүңүздүкү. Бул жакта гараж, туугандар, ямасы бар экен. Анан бул жагында? Бияк малчылардын бөлмөсү. Малчы жалдасаңыз, малчылар ушул жакта жүрөт, Жакта малчылардын бөлмөсү. Бул жак малчылардын бөлмөсү, туугандар. Андан ары. Оң тарапка отурганыңыз микрофон ушул жакка жакын байке, катуураак угулат сиздин эмеңизчи. Бир чекенен. Бул суу каналдан келип атабы жанакы? Бул каналдан келет. Эмеге? Мо жерлериңизде мо помидорлорго, Корого келет. Кыска суудан проблема жок. Суудан проблема жок. Таза суу да бар, мына булактан келет. Колонка. Аха. Буякта не дедиңиз эле? Кухня дедиңиз? Бияк асты подвал, үстү кухня. Ал жак мончо. Бияк мончо. Буякта эле очоккана дедиңиз, Бияк очоккана. Мына туруңуз, ушундай артта туруңуз, алдын менен киргизип коеюн, мынакей туугандар. Ал тарабы салкын, мына суудун алдында салкын зор жер экен, бирок Буякта навестин түндө тапчан. Ал жак стяжка болуп тур. Бул жакта очоккана, туугандар. 3 очогу бар экен. Кирпиче бул байке, бул очогуңуз? Кирпичтен. Тышкы тарабы кафель. Мына ушундай көрүнүштө. 2 терезе орнотулуп тур, ички тарабына стяжка куюлган. Андан ары. Бул жакта тапшандар. Айттым. Мына бул жакта бак, туугандар. Жап-жашыл бак. Түбү беде экен, Анан бул үйдүн чыгыш тараптан көрүнүшү. Үйдүн тегереги деле толтура бактар, түрлүү алма. Эмне дагы алмадан башка дагы эмнелер бар байке? Алма, өрүк, слива. Алма, алмурут, өрүк, слива. Мына бул жакта өрүк. Толтура өрүк салыптыр. Мынакей. Буяктарда жанакы алмаларды эле көргөзөлү, жанакы эрте пышкан алмалар, анан кечкилер деле бар дедиңизби? 5 түп жаңгак бар, чоң-чоң жаңгак. Жаңгактар, буяктар туугандар. Бир чекенен көргөзөлү. Буга чейин Кореянан деле бир тууганыбыз ушундай сарай сурап чалган болчу магачы. Фазенда ачам деп. Туугандар, эгер кайсы бир досуңар, таанышыңар издеп жүргөн болсо, видеону бөлүшүп коюңуздар. Ал нерсе мага деле, үй ээсине деле, жана досуңузга деле чоң жардам болот. Көрүп жаап калса, алуу ыктымалы бар, бир. Окей.
Pay деп қояйын ба? Ауам қақшап, тақпам қақшап. Тақпаған сөзін айтып қояйын ба? Мұна бұл жақта ана туғандар алма бақтар. Ранний алмалар уже бышып баштады. Бышып баштаптыр, ошо. Бирде жебейлүү, азыр видеону тартып өтөлү, бирде жейли. Так. Мынакей туғандар бұл бақтар бүттү. Сиздин границаңыз кайсы жерге чейин болуп калат? Граница аркы тереке чейин. Буяка көчөгө чыгып, ал жагына көргөзөлүчү. Бул жерден малдар чыгып кетет, ошто жайыт кайбайке? Жайыт. Ушул жерден чыгып, ушул жерден түшөт туғандар. Мынакей. Жайыттар жапжашыл. Азыр даже чөбүн орсо деле болот дейт. Үйеси. Бул теректер деле сизге караштуу. Булар деле байкеге караштуу. Анан азыр сиздерге чыгыштырып дагы чек арасын көргөзөлү. Бул жактарга деле эксеңиз болот экен негизинче, буяка чейин, суу чыгаруу керек экен да каналдан, лотоктон. Бул теректерге чейин болуп калат ба байке? Аркы теректерге чейин. Аркы теректерге чейин тугандар. Жүгөрү дагы мага карап, асты арпа. Жүгөрү, арпа. Ылдый жагы бактарга чейинби ошондо? Ошо сизгеби? Бакка жетпейт. Могу баласа мындай турбай, могу полянын аягында ошо. Кыскасы 7 гектар бар ошол жакта. 7 гектар, ушуну асты. Келсеңиздер, аны ким алам деп, кимге кызык болсо келсеңиздер, бул байкебиз өзү сиздерге көргөзүп, чек араларын көргөзүп беребиз өзүңүз, тактап, 7 гектар, үлүш жери 2 гектар могу бак, үй, мал сарай. Кыскасы баары болуп 9 гектар экен да. 9 гектар. Тугандар, мен кайра эле үйдүн түндүк тарабындамын. Мынакей бул жактан могу үлүш жерлер баары көрүнөт экен. Буяка помидор эгипсиз, же картошкабы бул? Картошка четинде помидор деле бар экен, чеснок түрлүү эле жер жемиштер бар экен. Мынакей бул жерден үлүш жердин баары көрүнөт тугандар. Келгениңиздерде үй ээси сиздерге баарын тактап көргөзүп берет. Эмнеге сатып атсың байке мындай жакшы жерди? Баардык нерсеге удобный экен. Өзүнүн себеби бар, Себеби бар да. Өзүнүн себеби бар. Бирок эч кандай проблема жок тугандар. Документтер баары жайында, келсеңиздер, текшерип алсаңыздар болот. Эми баасын айтайлы, баары эле маалыматты берип койду окшойт, байке. Баасын айтыңыз эми. Баасы эми 250 деп атам, анан ала турган иш болсо дагы Сүйлөшөбүз да. Жакшы эле сүйлөшөбүзбү байке? Сүйлөшөбүз жакшы. Жакшы эле сүйлөшөбүз дейт тугандар. Бир аз азандатуулар болот. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Негизги маалыматтарды дагы бир жолу кайталай кетейин. Бир аз бат сүйлөгөнгө байланыштуу кээ бир маалыматтарды унутуп калыштыгыңыз мүмкүн тугандар. Сиздер көрүп аткандар унутуп калышы мүмкүн. Жердин аянты 2 гектар могу сарай, үй, бак баары болуп 2 гектар. Анан бул жактагы үлүш жер 7 гектар, жалпы 9 гектар. Анан мал сарай узун туурасы могу бияктагысын канча дедиңиз? 90го 9. 90го 9, ал жагында бодо малдын сарайлары деле бар, сине бал, көл, биякта үлүш жер. Үйдүн узун туурасын айтып аптырмын да. Үйдүк 6-9. 6-9 үй, биякта баня, очокана, кыскасы баары бар тугандар. Алдында навес, тапчандар, түрлүү бактар, баасы $250,000 сүйлөшүү болот. Жайгашкан жери Беловодскийден 12 километр дедиңизби? 12 километр түштүгүрөктө, буякта адырдын жанында, жайыттын жанында. Каласаңыздар жайыт бул жагы, каласаңыздар бул жагы үлүш жер кыскасы. Беловодскийге барганга деле ыңгайлуу, бул жерге чейин бир маршрутта келет. Каласаңыздар өзүңүздөрдүн машинеңиздер болсо, машинеңиздер менен бат эле барып келсеңиздер болот. Бишкекке деле анча деле алыс эмес, 45 километр деп айттыңызбы? 45 километр тугандар. Анда мен сиздер менен коштошом, кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар тугандар. Видеону достор менен бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине кимдир бирөө ушул сыяктуу үй издеген болсо, ошол дама сиздер чоң жардам берген болосуздар.